Hazır 6 balam menен 14 malды мен кылганмын. Мен кылып Баласы эмес, ыргытып ташап кеткенмин. Кабар алып турасыздарбы? Ооба, арыз болсо, мисалы балдарды, мисалы 18 жашка чейинки балдар биздин көз önүндө болот да, мисалы. Үйүңүзгө барып сурап атышабы мамлекеттен не болду деп Саламатсыз багай. Кандайсыз? Сұрақтарыңыз жакшыбы? Бишкектен атайын, отуруңуз. Келдик эле. Медиа расследованиядан журналист Абай деген жигит. Карабаев. Эжеке азыр 5 баласы менен соттун чечими менен ошо сатып алган үйүн ата-энеси кубалап чыгып, анан ошонун айынан бизге байланышып, анан ошо маселени чагылдыруу максатында сиздерге бир-эки суроо менен кирип калдык. Албетте суроо, эгер уруксат берсеңиз отуруп алсак. Суроо азыркы учурда эжеке айтып атат, ошо 2 жылдан бери соцсайышта да сиздерде тизмеде барбы жокпу ошону тактаган, анан жардам болбой атыптыр да мамлекет тараптан. Анан негизинен эми бул боюнча атайын жообу бар. Негизинен экинчи топтогу майыптыгы бар жарандар, ошондой эле көп балалуу үй бүлө деген категорияга киргендиктен ошого каралбай атканынан, ошо эмне себептен каралбай атат, тизмеде жокпу, ошону бир тактайлы деп келдик эле. Кайсы жерден келдиңиз? Дөң булак 2 айынан. Кандай жардам болуп атат бизде? Ошондой Аты жөнүңүздү айтсаңыз, Абдуллаева Назима, Дөң булак айылынан болом. Айыл өкмөтүнө караштуу. Эми пособие алам, өкмөт жактан пособие. Өзүм мүмкүнчүлүгүм жактан пенсия алам. Ошо жардам, башка жардам жок. Эми карамагымда эч ким жок, жалгыз бой эне. Качанчы группасыз? 2-группамын. 2-группа. Ооруп. Бизде мындай да УБК деп коет, үй бүлө көмөк деп. Жашоо шартына жараша баягы киреже булагы жакыр болсо, мамлекет тарабынан пособие берилет ар бир балага 16 жашка чейин. Андан сырткары майыптуу боюнча эгер жер жок болсо, биздин башкармалыктан алынат. Ай сайын пенсиясын алып атасы. Анан жардам уже 5 жылда бир курортторго жолдомо болот. 5 жылда бир. Аны алгансыңарбы? Жок. Ошо боюнча дагы сизге азыр кайрылып кетейин. Ошо кече 3 күнбү, 4 күн болду мурда. Эми аны мен билбейт элем да. Менин путевка менен кабарым болгон эмес да, уккан эмесмин. Эми мен Россияда иштеп барып келип, ал менен ишим болгон эмес. Анан сөзмө-сөз угуп калып кечеден инвалидность немелерге путевка бар. 5 жылда бир берилет. Ал өкмөт жактан бесплатно дегенден анан бул жака кайрылдым. Сиздерге кайрылсам, келип данныйын берип, паспортумду текшертирсем, ал боюнча дагы мага 2022-жылы уже алынган экен. Менин атымданчы, мен ал жылдары Россияда болгонмун. Ошону кайсы негизинде, кайсы жол менен алынганын Бизден алыптырбы? Ооба, ошо такташым керек болуп атат да, кандай жол менен алынды. Ким алды? 22-жылы ба? 22-жылы. Тактап берип Ошо тактатып кеттим да ошонучу. Жок, ал өзүңүз арыз берип. Жок, мен билип атасызбы, ал 2022-жылы мен Россияда болсом кантип арыз каттатам сиздерге? Кантип кайрылам? Ошону аз тактайлы. Ошо да, ошону тактап бериңизчи мага. Анан Ошо өкмөт жактан жардам дегенизге азыр эсиме келип түштү да азырчы. Ошо сөзүңүзчү. Ал путевка алган эмесмин мен. 10 жыл болду да уже пенсияга өткөнүмө. Бир да путевка албадым. Мага кирип койгон. Ошону аз тактайбыз. Ким алган, эме алган. Башка жардам бизде жок да. Айыл өкмөттөргө сиздерге ыйган укук боюнча азыр бир туугандары азыр өзүмө коюн, Бул жак 22-жыл путевка алганда бир карап берчи. Арыз качан катталган? Мен сизге келдим, эстедиңизби? Баягы күнүчө. Келип, текшертирип, неме кылдым. 22-жыл алган экенсиз деп айттыңыз, путевканычы. Анан буга чейин кайсы дагы канчанчы күнгө чейин болот десем, 27-жылы дедиңизби? Сиз азыр путевка мындай эже мыйзам боюнча 5 жылда бир берилчү путевка. 22-жыл путевка менен неме кылган болсоңуз, толук 5 жыл толгондо сизге кайра путевка. Ошо 5 жылдыкты мен алган эмесмин да. Мен арыз каттатып сизге. Туулгандан бери, мисалы, тубасы эме болсоңуз деле 18 жаштан өткөндөн кийин келип, бизге арыз менен кайрылып,
документтериңиз бар, ошолорду толуктап берсеңиз биз арызыңызга база каттайбыз, ошонун негизинде путевка Эми мен сизге келген максат баягы 22-жылы ким алды? Ошол максатта келдим. Мен Ошондон болбосо 22-жылы берген арыздарды эле сиз көтөрүп өзүңүз жок, мен алган эмесмин. Ошол максатта келдим. ошо караппы. Мен 22-жылдары Россияда Өзү иштеп, кол коюп Россия жергесинде болгомун да. Кана паспортум. Менен базадан чыгып берейин, канчаны Ооба. Кандай, эмненин негизинде алдым деп ошолор бүт чыгарып берсеңиз. Анан үлгүлүүлүк жагдай боюнча негизги маселем сиздерге тиешелүү эмес, бирок маалымат катарында айтып кетели. Эжеке 500 миң ошо Москвада иштеп жүргөндө 500 миңге тыйын чогултуп, анан ата-энесинин өздөрүнө договор куплю-продажа сатып алуу келишими менен үйдү сатып алат кызыл китеби мененчи. Анан сатып алгандан кийин кайрадан арадан убакыт өткөндөн кийин кайрадан эже азыр экинчи турмушунан 5 баласы бар экен, биринчи турмушунан 1 баласы бар экен. Азыр эжени үйдөн коолоо аракети көрүлүп атат да. Анан ушуга атайын тиешелүү жактарга көзөмөл органга сиздер мындай кабарын алып, маалымат катары эми маалымат болсо дагы арыз менен кайрылып ушу жараныбыз ушундай болуп атат депчи. Эртең эженин кокусу эми бул 5 баласы эми аябай майдан экен. Эртең ошо биздин чыгарылыш чыкканда көрөсүздөр. Аянычтуу тагдырда чынындачы эми өзүнүн бир туугандары ата-энеси батырбайт атат. Буга чейин кайрылганмын, соцсочтага 2 жолу арыз жаздым. 2 жолу кайрылдым. Билеби? Маалымат барбы? Маалыматтары бар. Сиз Эскөртүү билесиз да, берди. билбейсизби? Жаңына дайындалып. Бир эле мен Эми жаң дайындалды. бир эле мен эмес ал үйдө балдарым дагы зомбулукта жашады да. Балдарыма дагы катуу кол болушуп, кулактарын чымышып, апам менен атамчы нары туртуп. Өзүңүздүн атаңыз. Өзүмдүн апам менен атам ошентип зомбулукта жашап калдым. Анан балдарымды эшикке чыгара албай турган болуп калдым. Коркупчу бир нерсе кылып коебу депчи. Ошо зомбулукта жашап калдым. 2 жолу арыз каттаттым бул жака. Карап бериңиздер. Ооба деп. Ал мындай канааттандыруусуз жооп албадым бул жактанчы. Эскертүү беришти бирок түшүп неме. Ата-энеңиз. Ооба, өкмөт жактан, бул жактан, соцзащита жактан түшүп эскертүү беришти. Ата-энеме эскертүү берсе деле эртеси ошо кылыкты кылат, ошо ишти, ошо сөздөрдү сүйлөйт. Жетим дейт, арам дейт. Ушундай сөздөрдү угуп жашап калдым. Азыр мына арызын карайлы. Качан арыз жазылган, кандай иш алып барылган, ошол боюнча өзүң жооп берип койгула. Негизи сиздер кабар алып турасыздарбы? Ооба, арыз болсо, мисалы балдарды, мисалы 18 жашка чейинки балдар биздин көзөмөлдө болот да, мисалы Үйүңүзгө барып сурап атышабы мамлекеттен эмне болду деп соцсаштыр. арыз арыз жазбасыз бара албайбыз да. Жок, эми арыз жазганмын, барды, сурады, эскертүү берди да, эскертүү Ар бир берген адамга менен эле барып эми Анда профилактикалык иш-чара болбойбу сиздерде? Жок, мисалы арыз менен кайрылдым деп атпайбы. Кайрылдым, балдарым ушинтип атат, өтөп атат, үй бүлө зомбулук болуп атат дейт. Азыр мына 3-айда үй бүлө бана жана балдарды колдоо бөлүмү бар. Ошол арыздын негизинде иш алып барат. Баары акт таксилен жазылат. Жашоосу кандай, кабар алат да балдарданчы. Барды деп атпайбы, баары эскертүү. Жок, арыздан сырткары дейм. Мен мамлекетте сиздерде программа бар да атайынчы. Ошонун сырткары сиздердин ыйгарым укуктарыңызга тиешелүү деңизи. Барып мындай ар бир тизмедеги жарандардан сурайсыздарбы? Кандай болуп атат, эмне жеп атасың, эмне ичип атасың балдарды деп. коштоо боюнча соц кызматкерлери ошондой иш алып барат. Ал дале Бардыбы сизге мындай үйүңүзгө барып сурадыбы ошо кызматкерлер? Арыз жазбасаңыз, арыздан сырткары барбадыбы эч ким? Жок, арыз жазбай туруп эч ким барбады. Мен арыз каттаттым, анан барышты. Ага чейин эч ким барган жок. Анан жанагы ошо пособие алып атканда визит надо деп коет, үйгө ошондо деле барып ошондо деле барышкан. Азыр эми бул проблема ошол экен да, маселеси ошо балды үйдөн чыгарып атты да, ошол экен да. Ал боюнча эми иш алып барабыз. Жок, эми сиздер азыр эне жана баланы коргоо боюнча атайын жобо бар, туурабы? Аны билесиз өзүңүз деле. Анан ошол боюнча эми тиешелүү жактарга сиздер эженин атынан кайрылып берсеңиздер жакшы болот эле негизичи. Анан жогорку сотто азыр эң акыркы инстанцияга чейин барып тур иши. Бирок жогорку сотто да күчүндө калтырып койгон да. Облустук соттун чечиминчи. Азыр ошонун айынан азыр эжекебиз эми госактыны атасынын атына кайрадан чечип коюшуптур. Азыр эжекенин колоо аракети көрүлүп атат да. Эми эртең жаш балдар менен каяка барат?
мындай ойлондура турган маселе да. Эми соттун чечимине киреше албайбыз. Жок, киргише албайсыздар. Бирок эми сиздер эженин атынан сиздер эми сот защита, сиздер эже тараптуу болуп эжени коргошуңуздар керек да. Балдарды. Ооба. Эми мен мына жаңы дайындалган ушул чейин таанышып атам да. Мен 5-нчи айттым. Жаңы дайындалган жетекчи жетекчи өз болуп түшүндүңүздөр да. Ооба. Эми кызматкерлериңиздерден жөнөтүп байма-бай кабар алып туруңуздар. Анан кийин мындай социалдык жактан мына колдоо максатында атайын ушундай азык-түлүктөр келгенде ошо тизмедегилерге бересиздерби? Андай болот. Жагында келбейби сизге? Келет бизге. Келет. Көбүнчө Байлар алат. Пособие алгандарга беребиз көбүнчө. Бүгүнкү күндө жөлөк пул алгандарга беребиз да. Ал жерде эми сиз алдыңызбы? кыйрат деле келбейт да. Канча келет? Аяктан Мындай келет. консерва келип калат, 4-5 штук. Анан 4-5 штук? Мындай бөлгөндө ошончо берет. Өзгөң боюнча 4-5 штук? Жок, өзгөн боюнча келет. Үй-үйгө бөлгөндөчү. Киши башы бай бөлүнөт да. Ар бир жагына. Акыркы жолу качан келди? Акыркы жолу былтыр келдиңиз мына ошо боюнча Келели. Ал деле 1 жылда кезек келбеси жок. Ошондо Келгенде де бизге тизме биз өз кабар беребиз айрым. Келди деп биз өзүбүз мына жөлөк пулдар бөлүмү бар, ошол жерден тизмени алып, айрымдөргө берип, айрым социалисттер өзү таркатат. Ал жерге бетибизге кол коет булар, биз алдык деп. Түшүнүктүү. Анан башка независимый уюмдардан бизге мындай помощь келбей деле калган. Мамлекеттен демек 1 жылына 1 эле жол келет экен, Келсе. Эми сизге дагы бир суроом да. Баягы соцзащитадан өтөбү Айылбанкка баягы бала сүйүнчү деген акчасы. Бала ырысы. Ооба, бала жок, бала сүйүнчү деген. Бала ырыс эмес. Бала сүйүнчү баягы жаңы төрөлгөндө 4000ден өкмөт жактан жардам чыгарат го ошо бул акча. Сиздерден өтөбү банкка же каяктан келет? Жок, аны мындай кыласыз. Төрөлгөндө көбүн алган барасыз го. Көбүн алган барганда эле өткөрүп коет аны эмеден. Ал акча каяктан өтөт? Соцзащитадан өтөбү же каяктан өтөт? Ошо бизден өтөт да. Эми көбүлүк алганда сиз барасызбы, жолдошуңуз барабы? Ошо көбүлүктүн номерин өткөрүп коет. Аны 2 күндөн кийин Айылбанктан алып аласыздар. Бизге келбейсиздер. Ошо мен Айылбанк приложениясы иштебей калып, Айылбанкка Жок, барып. приложение бар, сиз өзүңүз бара аласыз. Жок, ошону мен айтып атам да сизге. Мен пенсия ала турган приложением иштебей калып, Айыл өкмөткө Айылбанкка барып, жаңы приложение аштырдым десеңиз, телефонумду аштыргандан кийин какой-то сүйүнчү акча деген приложение чыкты ошо ичинде, Айылбанктын ичинде. Анан ошо сүйүнчү акчаны басып көрсөм, эгизек балдарыма чоң 2022-жылы төрөлгөн балдарыма 4000 8000 алыптыр. Через касса алыныптыр. Ал акчачы 2022-жылдары мен немеде болгонмун да, Россиядачы. Балдарым 25 мартта төрөлдү. 26 сентябрда алыныптыр бул акча. 6 айдан кийин, 5 айдан кийин. 5 ай болобу? Ошону ким алды? Мен Россияда жүргөн болсом. Төрөлгөндө. Сиз барып алгансызбы же күйөөңүз? Көлүк российский болуп атат. Российский болуп атат? Ооба, Россияда төрөлүп атат балдар. Справка российский. Россия төрөлгөндө деле келген 6 айга чейин кайрылса берет, анан 6 ай. Ким ошону мен ким кайрылды? Эмне негизинде алды? Банктан, кассадан. Аны билбейм. Айылбанк. Ошонун чындыгын айтып койсоңуз, ким негизи сизге кандай чындык жеткен? Кайны өзүңүздүн эжеңиз боюнча? Ошону мен неме Айылбанкка тергөөгө келип арыз жаздым. Ошону айнанчы 4000 8000 эки балама алыныптыр. Ошону тергеп акырын жетип бериңиз деген ойдо жаздым арызды. Жазгандан кийин тергөөчү Шергази деген тергөөчү мени немеге жөнөттү, Айылбанкка. Эже деди, данныйыңызды бересиз деди, компьютерге салат деди. Ким кассадан ким алганын сизге айтып берет деди. Деди эле келип данныйга салгандан кийин өзүмдүн бир тууган апам Абдуллаева кайыныса болуп чыкты. Ошо эмнени негизинде алып атат касса, через кассадан. Аны банк жооп берет да, биз аны жооп беребиз. Ошону сураганымда акча деле сиздерден өтөбү соцзащитадан депчи. Бизде автоматически өтүп калат болду, ал получатель нарагына банк жооп берет да, кимге жооп берди.
Ошондой болуп атат да, менин мындай тагдырым мындай болуп атат. Ар жерде проблема. Ар кандай подделка документ менен жүргөн экен менин астымданчы. Буларчы мен Россияда жүрүп эч кандай немени билген эмес экенмин. Азыр дагы питовка туурасында дагы 2022-жылы алынмаптыр. Ал питовкачы менин кабарым болгон эмес. Келип бул жактан сурадым, элдер айтып калды, питовка бар сага, барып ал соцзащитадан дегенен келип кайрылсам бул жакта уже чыгып атат даничи мен жөнүндө алган экен. Ким кылып атат ошолорду? Мен мыйзам чегинде жооп бериш керек ошо кылмышкерлерчи. Мен астымдан иш кылып атат, билип атасызбы? Карап атат ошо арызыңызга. Кол биз питовканы бергенде ар бир адамга колун ойдуруп туруп анан берет булар. Ошол максатта мен келдим да сиздергечи ошону ачыкка чыгарып бериңиздер. Качанга чейин мен артымдан иш кылып жүрөт булар? Качанга чейин мен жоопкерчиликтен корком. Мен деле мисалы үчүн мисалы азыр айтып атасыз да. Тынча шаштык алайын. Мен 22-жылы аякталган, мен бүтүп калган. Азыр чыгып калсам же калсам. Кандай? Өзүңүз алган болуп калса. Жок. Мен сизге айтып атам го. Даниди текшердим деп атам го. Данидан чыгып атат го ким алгандыгы. Эжеңиздин фамилиясын айтсаңыз, ошо Кайсы эжемдин? шеттүү катары ошол алган деген мааниде. Ошо. Апамдын десеңиз, апамдын фамилиясы чыгып атат го бул Данидан. Компьютерден. Жок, ошону айтсаңыз аты жөнүн. Абдулаева Кайрынса деп. Ошо алган экен. Питовканы дагы. Питовканы ким алган билбейм. Питовканы Бир ана немени банктагыны биз чече албайбыз. бир тууган апам алган экен. Питовканы билбейм. Питовканы мына өзүңүз алгансыз да. Мына сиздин колуңузбу? Сиздикиби? Жок, меники эмес бул. Кимки? Кайсы бол? Менин колум эмес бул. Менин подписким эмес бул. Мына обратный талон менен. Жок, меники эмес бул. Мына сиздики эмеспи? Жок, менин колум эмес, мен подпис Өзүм салып өзүмдүн. чыкканам, мына бирок талон берет. Өзүмдүн подписимди билем да менчи. Мына ал 2 жыл дегенде. Бул уже 2022-жылы алынып атыптыр. Билип атасызбы? 2022-жыл 13 октябрда удача болуп атат. Ооба. Удача. Мен 2022-жылдары Россияда болсом. Коюп алып атасыз. Анан биз эми нарагына ким алды? Булар тастап берип атат сизге. Колду койгонсуң деп. Анан эми биздин жобо канаттамасаңыз өзүңүз жарандуу кылыңыз башка жака кайрылганда. Жооп беребиз биз делечи. Майда. Мыйзам чегинде жооп бересиздер. Мен арыз катары катталып неме кылсам. Нурислам деген боюнча сиздерде маалымат барбы? Ошону айтып көрүңүзчү. Ооба, бар. Айтып көрүңүзчү. Баарын. Баягы Абдуллаев Нурислам 2014-жылы төрөлгөн бала. Мен атыма жазылган. Менин фамилиям Мат энеси деген жерде мен Абдуллаева Назиме деп турат. Ошону мен 2024-жылы үйгө келип, өзүм ошо ата энем өткөрүп берген үйүмө келип жашап аткан мезгилимде үй жыйнаштырайын деп паласты ача коюп, паластын астын арчам дедим да, тазалайын десем, кызыл күбөлүк жатат. Анан мен жаш балдарым ойноп салып койгон окшойт деген ойдо ачып карай койсом ошо Абдуллаев Нурислам. Менин балам жок, кандай балам. Анан 2014-жылы төрөлгөн. Эне деген жерине карасам Абдуллаева Назиме деп турат. Анан мен ата энеме бир туугандарыма кайрылдым. Апа, эже, кутту ошо жасаган эжем. Абдуллаева айткан. Эже десем, алар уже өздөрүнүн качырышты баштады да, билип атасызбы? Биз билбейбиз, биз кылган эмеспиз, биз кабарыбыз жок дегенинен анан мен шок болдум. Не кылышты билбедим. Эгерде мага дагы ал жоопкерчилик, кийинчерээк мен ал балага дагы жооп беришим керек. Неме болуп калат да, военный частка чакырат, кана деген сөздөр болот. Мен кантип жооп берем балага? Бала бар өзү? Жок бала экен. Подделка документ. Ошол боюнча мен прокуратурага келдим, алып келдим, тапшырдым, жаздым. Андан кийин 1 ай өттү, 2 ай өттү. Тергеп чакырып, кылмышкерди таап, неме кылгандан кийин эжем менен апам ошонун маселеси боюнча, ошонун негизинде бул уже биздин айыпыбызды ачты кызым деп туруп, апам менен эжем, атам үчөө мага өткөрүп берген купли-продажа болуп өткөрүп берген 2016-жылы өткөрүп берген үйдү ошонун негизинде кайра дуарыз жазышты. Кайра алабыз деп. Атасызбы? Ошо негизи бул боюнча ошо подделка документ болуп атат. Мен азыр биздин кызматкер иш алып барган Мухтар аканы тааныйсыз да? Ооба. Ошол эмеспи? Тергөө жүрүп бүттү деп атты эле го аны. Мухтар ака ким? Жок. Бир укканмын.
көрсөм тааныйм. ошол Бир чакырынчы мен дагы туура менен сүйлөп коём. еще о балага документ тууралап келип, апам мына Абдуллаева Кайрынза өзүмдүн бир тууган апам пособие алыптыр. Мухтар ака мага келип коюңчу. Пособие алыптыр. Бул боюнча бул дагы адет тергөөгө барып аткан да, мен билишимчечи. Şu жасалма документ менен эже дагы таң калып атат да. Ошо жасалма Кайрылчу. документтин артынан мен азыр үй жайсыз калып атам да, ошо недирки биздин Өзү канча балаңыз бар? 5 бала барбыз, а? 5 биринчи турмушумдан бир балам бар. Абдуллаев балаңыз барбы? А? Абдуллаев балаңыз. Жок. Мухтар ака элеге Жок. тергөөгө барып аттыңыз го? Бир бала боюнчачы. Ошол иш эмне болду? Ошол боюнча кийин. Aşık hocam bakalım sotu olup bakalım gel. Аягына чыкты эле. Бир ошол так маалымат берип коебуз. Келиңиз. Бул жака отуруп алсаңыз келиңиз. Siz katışıp attınız o, толук эле ошо сиз чак. Prokuratörge barılgan, koz bolgan, sotun bakalım gel. Bu aşında жооп çıkış gerek dedi. Kayra töke durgan bu yani. Turanıp koygan şu. Ошо бала кимдики болуп чыкты? Ошо ким? Азыр мен билип атасызбы, азыркы мезгилде Ош өзгөндүн чечимин колума ала албай атам. Оштун чечимин колго, еще Верховныйдын дагы чечимин колго ала албай жүрөм. Билип атасызбы? Тергөө мени немеге делого каттаган эмес, жабырлануучу деп. Тергеп мен суроо жоопко барганда тергөөчү айткан, сизди чыгарып салдым делодон деди. Не себептен чыгарып салдыңыз? Жабырлануучу мен болуп атам, арыз каттаткан мен болуп атам. Не себептен чыгардыңыз десем, биз уже өкмөт жакка тапшырып койдук делону. Өкмөт жак чечет деп койду да. Ошо негизинде мен делого катыша албай калдым. Азыркы учурда чечимдерин ала албай атам. Колумачы өзгөндүн төрагасына дагы кирсем, делодо жок экенсиз деп мага сөз айтышып атат да. Эми жабырлануучу мен үйдөн таап келип алып, билип атасызбы, документти прокуратуранын колуна тапшырып атам. Ошо негизине карап бериңиздер, чындыкка чыгарып бериңиздер. Бул менин балам эмес деген ойда алып келип тапшырсам, алар мени делого каттаган эмес. Не себептен билбей атам да. Ошонучу тергөө уже бул жактан сиздерден неме пособие алынган акчаны төлөтүптүр. Ошо кылмышкер апам менен эжем небесине. Туурабы? Канча миң деп айтты тергөө. Төлөттүк деди. Азыр мындай да өкмөткө өткөздүк деди. Сиз пособие тапшырганда, мынча балам бар деп мисалы дело тапшырганда, ар бир баланын көбүлүгүнүн копиясы тиркелет. Мисалы мага деле келет, бул жака деле келет. Мисалы 4 балам бар, 3 балам бар, 3 балам бар, жөлөкүл алайын дедим беле, 4 балам жөлөкүл алайын дедим беле деп. Биз тийиштүү кагаздарды мыйзам чегинде талап кылып, баарын мындай дело туруп, анан жөлөкүлүн беребиз да. А сиздин бул 5 баласы бар деп ошон Нурисламды бул сиздин балаңыз эмес, бул эме кылган эмес да, документ ичинде бар. Документи основаниясы бой негизинде болгон. Бирок мына өзү айтып атат, сот болду, тергөө бүттү, баягы туура эмес алынган акча каражат кайра кайтарылды деп. Жабылды иштер ошондо. Аш ахырда бир сот бузулуп кетти, арка жилгенде, ама пул төкүлгенде, төкүлүп соттун нема кылынган. Кийин чакырабыз деди, чакырмай. Анан мына түндүгүмдөгү ошо бала чыкпай атат да түндүгүмдөн. Мен билип атасызбы, даңкы эне былтыр документ турулаң эже деп тилек немеде айыл өкмөттөгү тилек деген бала мага чалды. Эже, сиздин 6 балаңыз бар экен, даңкы энеге документ турулаң деди. Деди эле боптур деп ошонун айынан мен чыгып документтерди топтоп барсам, уже компьютерден чыгып калды ошо бала, 7-чи болуп. Тилек дедим, бул менин балам эмес дедим. Азыркы учурда процесс кетип атат десем, анда деди, эже токтоп турасыз, сиздики отказ деп токтотуп койду да ошо былтыр 2025-жыл. Мына быйыл 2026-жылда ноябрда алынат экен даңкы энегечи документтер топтоп. Эми ошонун негизинде мен отказ болуп калып да, мага тоскоолдук болуп атат ошо бала. Бар баламы жок баламы эми? Жок да. Жокту чыгара бериш керек. Эми мага бербеңиз ошол вопростучу, судьяга бербейсизби? Ал бала барбы, жокпу? Не деген чечим чыгарды азыр? Ошо чечимдерди мен колума ала албай жүрөм, билип атасызбы? Судьялар, прокуратуранын төрагасы, өзгөндүн төрагасы бербей атат мага. Кирдим канча жолу, арыз каттатып дагы кирдим, суранып деле кирдим. Мен уксаңыз, Назим айжа, биз өз тиешелик ишти аткарып бүттүк. Эми сот болсо сот чечет да. Эми токтоп турсаңыз, баягы Абдуллаев Нурисламга тандык арызды ким жазып келген? Подпис эксперт кылган тергөөчү. Мен подписим болуп чыккан эмес да ал жерде, билип атасызбы? Мен ошо Абдуллаев Нурисламга пособияны алам деген
арыз каттаткан экен. Ошону эксперт кылган тергөө. Мен подписим болуп чыккан эмес. Башка ким болот өзү? Башка. Ошо апам Абдуллаева неме кайрылса болуп чыгып атат. Кайрылып келип Апам өзү дело кылып, тиркеп мына башка алып адам келген башка экен. бирөөнүн колунан документ албайбыз. Алып келген экен. Siz aşı urup atat dep dokumentlerni tapşırganda bu urukça, lichine ketdi dep turup, misekt kagazı kötörüp koygan. Onu ikkinchi topdagi densoğuk çektirilgen jaran, şu jardan belek bölüp ballar mınday dep turup şetelешip kelişip, anan keyin tapşırgan. Keyin tekşirgende to'g'ri emas deb chiqdimi bir bola, aş akçası qarab töküldü. Kiftasasi turbay başlapçı. Derede bar. Ошону алып келип аткан апам болуп Апа атабы? Мен жазды. жокмун да бул жерде, туурабы? Арыз каттаткан дагы апам болуп атат. Билип атасыздарбы? Мен жокмун бул иштечи. Айтып атат өзү. Öşülerde aytып Yok, değişik algan. gerek da. Dokumenti alın ya. Abdullayev. Жок, ошо тиешелүү кызмат адамдары берген тарап эми мамлекеттик кызматкерлердин да жоопкерчилиги бар да. Ооба да. Не болуп чечилди ал? Aşı to'g'ri emas oldu, akçası qarab töktü dedi de. Алган пособие алып. болуш керек да. İş kozgulup sotu oldu. Кандай жоопкерчилик каралды? Жоопкерчилик aşı sud ahırda aşı ma to'g'ri emas ma qilingan bo'lib taş apanıcı aytlar qilgan. Nimachi? Qarin sejeni. Кайрылса ким? Bular apası. Баягы күбөлүк боюнчачы. Күбөлүк боюнча ошо жооп берген. Оштан алып келген күбөлүктү. Соңга кирип туруп эжем печать бастырган. Күбөлүктү, кызыл күбөлүктү эжем алган. Бул боюнча дагы УКМКге кирип мен арыз каттатканда паспорт столдун немеси печать басып, күбөлүккө печать баскан аял менен беттештирген мени. Мына аялды тааныйсызбы деп мага мен беттештиргенде ошо эже айтып атат, печать басып күбөлүк берген эже. Мен бул эже кызды тааныбайм деди. Сизге справканы ким алып барды дегенде, мына эжеси алып барды деди. Эжем да айтып атат. Абдуллаева айткан, эжем да айтып атат. Не деп алып барды дедилер. Үйдөн чыга албай калды сиңдим деп суранып келгенине мен печать басып бердим деп атпайбы? Ал мизам чегинде жок да, мисалы үчүн мен өзүм күбөлүк алып баргандан кийин, справканы алып баргандан кийин сиздер мизам чегинде неме печать басып, неме кылып бересиздер да. Же ар ким көчөдөн келгендерге печать басып, мына сеники деп Biz бересиздер. har bir adam arkasında kübölüğün kayırdı teşhir barıp orayız da. Onlar kübölüğü da bererdi. Bana töröldü. Balisa'dan zakisi verer. Zakiz tuğulgan anıklamanın negiziden kübölüğü azadı. Onu yine aile hükümeti yalı kattalatırады. Anan keyin kuramaya kirip duruyor. Aşı dokumenti, aslamaylarda dokumenti tapşırırlar. Bunu biz kübölüğü alamayız hem koy almayız hem. Jaran kayırlardı. Aşı dokumenti aslamaylarda pasıma nazır olur. Түшүндүңүз, э? Көрүп атасызбы? Канышай эжесинин апаңызы, Кайрынса. Кайрынса эже. Apası. Ага деген күнөөлүү деп тапты да, туурабы сол? Эжеңизчи? Эжеме кандай күнөө тапканын мен ала албай атам бул чечимдерин. Алсам Apası билем. da основной apası nakıl dokumenti tapşırıyor. Основная собственность. Жо, эми основной Бул жерде- апам эмес билип атасызбы? Бул жерде эжем болуп атат. Документ, справканы алып келип, метрге албаганда апам ошо ишти кылбайт эле. Сиз основной апама жүктөбөңүз, туурабы? Эжем кылып атат бул жерде. Арызды ким жазган? Кайсыга? Пособиягабы? Жо, иштин козголушуна тергөөгө арызды ким? Арызды мен жазганмын прокуратурага. Демек мына карап туруңуз. Демек бул айыпталуучу менен бул жабырлануучу тарап экөөнө тең тергөөдө эми сотто дагы чечимди бирдей бериш керек негизи. Көчүрмөсүнөн камсыз болуш керек. Неге сиз ала албай атасыз? Ошону мен кайрылдым да. Сизге айтып атам го, азыр деле айтып өттүм. Өзгөнүн сотунун төрагасына дагы кирдим. Прокуратуранын төрагасына Чечимди бер дедиңизби? чечимди бериңиздер дедим. Өзгөндүн, Оштун, жогорку соттун чечими керек мага десем, кайра мага вопрос берип атат. Сиз эмне кыласыз аларды? Сиз делодо жок экенсиз деп атпайбы? Мен ал, мисалы үчүн, ал документти таап, прокуратуранын колуна алып келип атам. Мизам чегинде караңыздар депчи. Ошо ойда алып келгенден кийин, эгерде мен ал документти алып келбесем, ал кайсы жол менен каралат эле, туурабы? Мен таап алып келбесем, ал иш каралбайт эле. Мындайда биз жакка тиешелүү нерсени КМК барып жооп берди. Эми наракта чечимди алабызбы, албайбызбы, ал сот органдарынын өзүнүн иши да. Биз ага аралаша албайбыз да. Мен да анан сырт адамдар күтүп отурат. Эми бул жерде просто айтып атасыз да, мына ака айтып атасыз, кечиресиз, апасы неме кылган экен деп атпайбы? Баштан аяк ушул адам Мурунтан эжем, Ошо ошо справканы Оштан алып келип аткан эжем болуп атат. Биринчи очуртта күнөөкөр, кылмышкер, туурабы? Ошо справканы алып келип, соңго кирип, неме алган эжем болуп атпайбы? Через тааныш аркылуу. Yani kimde kandı kılıp aldı biz dokumenti aslamayızda buluyorum da. Aş apayız kelip uğurçan kızım anday mınday yanıcı tapşırıp ketken.
bu kubulga biz ala albayapmiz bu narsalarchi. Siz alvashingiz keladi, o'sha Bolani narsa. tuğuldu, Ağzını olib borib, bu o'ruchan deb misket qog'ozini olib kelib, ikkinchi guruh invalid kela albay, bu lecheniya deb olib kelganda. Mana ko'rib o'tasizda, men üstümden invalid deb har qanday ishlarni qilib Misket yuravergan qog'ozi ekan. bor. Misket qog'ozi turadi, sud qog'ozidan turibdi, Har diyorada qanday boshqa ishlarni qilib yuraveribdi. Men bilbeyapman, mana pitovkada alınıptır, уже suyunç akçalarda alınıptır. Men qachon men o'zimni qachongacha bu Demek al, mына işlerin bari былай атат. Сот бүттү, башка болду деп алып путевкаңызды өзүңүз көрдүңүз, колду коюңуз. Эгер айтып атпайм азыр. Жоопко канааттанбасаңыз, ошо коргондордон кайрылыңыз кайра бар. Биз жооп беребиз мыйзам чегинде. Бу жерде ызылдашып отурганын пайдасы жок азырчы. Түбү жок да. Анда тергөөгө баралы, анда сиздерге ошо жогору жакта кайрылып келе турган маселе байма-бай көз көмөлгө алып, сиздердин ыйгар укуктуу өзүңүздөрдүн укуктарыңыздар менен меженин 5 баласын сыртка чыгарбашыбыз керек эми. Бир ошо өзүңүздөр көз көмөлгө алып бериңиздер эми. Коргоого алып бериңиздер. Ошо Азыр 5 баланын багыш жалгызбы энеге? Ал 5 баласы алып атат, пособие. 5 баласы алат. Жакшы элеби, канча болуп атат? 6000 алат, 5200 да. 1200 сом. 2200-дөн 6000. 7200 алат. 7300 алат. Макул, ал эми бир 2 чыпта картошка, бир май, анан бир эт алсын, бир 2 килограмм. Ошо менен Жок да. Кече Башка. аптекасынын өзүнө 3 миллион Мына акчасы да эми өчүн. Мамлекеттен берген акча ошол болуп атат да. Гарантия ошол да. рахмат ошого да президентибизге дагы бергенине дагы рахмат. Мыйзам чегинде алып атат жардам. Аз болсо дагы алып атабыз, рахмат. Берки чоң балаңыздычы, ал дагы бул жакта каттоодо барбы? Кайсы жакта? Ороз. Ороз Маматов 2011-жылы. Эми бул жакта каттоодо болот да, менин балам болгондон кийин турабы? Жок. Кандай? Көөлүк боюнча каякта? Көөлүк. Ошо бул кайерде ошо болот. Кайерден баш дөңбулак дедиңиз. Дөңбулак 2 айылынан. Айыл дөңбулак. Айыл үкмөтүнөн. Дөңбулак айыл үкмөтүнөн. Мисалы көөлүк бергенде жакты кайерде каттаса ошол жерге берилет да. Экон адрес бир да, бир Ошо бир эле менин адресимде, менин каттоомдо бар. Ага да пособие аласызбы? Ооба, алам. Рахмат сиздерге. Жооп бердиңиздер. Бирок алдыгы көрсөттү. Сиз өзүңүз кол коюп берди деп, Өзүңүз кол коюп бергенсизби? Жок, мен кол койгон эмесмин. Тетиги маалыматты тастыктайсызбы же жокко чыгарасызбы? Кайсы маалыматты? Алып келди го жана дело. турат. Бул эми катталгандыгы турат. Тастыктайм. Тастыктайсызбы? Демек алгансыз путевканы, туурабы? Жок, кандай, мен түшүнбөй калдым. Путевканы алды деген чекти алып келди го тил кат менен. Ошону сиз колуңузбу? Сиз ошону Жок, мен өзүңүз жазып бергенсизби? Жок, менин колум эмес. Мен билип атасызбы, мен 2022-жылы Россияда болсом, кайсы жол менен келип арыз жазам, кандай подпись коём? Демек 22-жылы полный мисалы Россияда жүргөн эмессиз да, мисалы актарда келишиңиз мүмкүн да. Onu çaktарды белгилүү. Сизге айтып өттүм го азыр 2022 кетип 2024 2 жыл дегенде келип атам деп атам. Билип атасызбы? Эми макул ошону айтпайм, эми болсо. Мен машина тургуну болам, Думалак айлыгы тургуну болам. Кошунусу болам. Мен 65 чыктым азыр жашым. Ошондон бери билем буларды жашаш. Жакшы жашайт эле бар, жакшы мурасалы көпчүлүк эле. Кегенен булар Россияга барды, Россияга барып иштеп келди. Барып иштеп келип күйөө менен келди. Күйөө менен келгенден кийин бир жакшы жүрүшүүдө экен. Яна бир нема болду өздөрү билет экен, ичидеги яна өз жалгыз калып кыйланып атат энди азыр мына. 5-6 та 5-6 та баласы бар. Күйөө баланы кубалаптыр да. Эми мен уну билбейм, мен көрбөгөм. Мен ишим жок. Мен жашаганын айтып атам. 6 бала бар, кыйланып атат кепти. Кыргызстанда эми Кыргызстан тургунубуз, жашап көрүп атабыз. Азыр кеңешчи махал. Bu Kırgızistan'da zakon buluş gereği de zakon var mı? Bunlar karaş gerek de bunlardı çok. Doğru mu? Bu balayeti gelecek yaşlar değil. Gelecek yaşlar 6'da bala hazır. Kayırda kandık çoğunluğu otat. Havra olma yaptı. Kıyınçılığı bol otat da bunlar değil. Biz bitti bala bitti ne var ana hazır. Ne var ana zorga bak otat. Bu hazır bala gitmeye gelir aşınca buluyordu. Balalı bulmaya gelir aşınca bul otat. Bu da kıyınçılığı bolmayaptır. Bu bola keleceğimiz bugün eken yaxşı terbiye alış gerek de to'g'rimi? Kırgızistan'ın keleceği bugün yaxşı terbiye alış gerek. Yardım buluş gerek. Bunday hayatına qanday bo'ladi? Qanday bo'lib bola katta bo'ladi?
Men körgenim bilgenim şu ki. Bardığını uğup bile жүрөсүz. Men mana men işe aralashmayman. Men o'shuni yashaganini aytyapman. Qiynalib o'tadi. Кыйналып атат. Qiynalib o'tadi. Bitta odam, 6 bola. Жаш балдар. Yosh bolalar ketma-ket bo'lsa buni. Buni hukumat qo'lga olish kerak-da. Qirg'iziston endi o'ylab o'g'in olib qoldi, yaxshi bo'ldi. Qarash kerak, kelajak bolalar, kelajagimiz ertaga o'zimizga foydasi tegadi shular. To'g'rimi? Endi yaxshi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shu